Birinchi bölüm. Ата эмне кылууга тийиш? Мага кылымга тете убакыт өткөндөй сезилди. Кабыл алуу бөлмөсүндө ары бери басып токтой албадым. Дотти төрөт палатасында мен күткөндөн узагыраак убакыт кармалды. Ал кезде энелер үчүн курстар жок эле. Ал эми аталарга төрөт убагында аялынын жанында болууга уруксат берилчү эмес. Болочок аталар кабыл алуу бөлмөсүнүн узун туурасын кадамдары менен өлчөй басып, зарыгып күтүүгө мажбур болушчу. Мен деле адат болгон көрүнүштөн четте калган жокмун. Акыры Доттини жана салмагы 8 фунт, 2 унция болгон ымыркайды төрөт бөлмөсүнөн алып чыгышты. Алар башка бөлмөгө жайгаштырылар замат Дотти кызыбызды мага берди. Көпчүлүк эркектер сыяктуу мен да атанын ролуна даяр эмес элем. Албетте, абдан корктум. Ал эми заманбап жашоодо балдарыбызды эмне күтүп турганы жөнүндө ойлонсок, кабатыр болгондон акыл эсибизди жоготуп коюуга да мүмкүн эле. Ата-энелер бул дүйнөнүн баалуулуктарынын кээ бирин гана балдарына бергилери келишет. Ичимдикке, баңгизатка жана никеге чейинки сексуалдык мамилелерге азгырылуу балдарды барган сайын жашыраак курагында тооруп турат. Мектеп окуучуларынын арасындагы өз ара кордогон мамилелер, зордук-зомбулук жана өспүрүмдөрдүн өзүн өзү өлтүрүүлөрү жөнүндө ар тараптан угабыз. Мунун баары санаар катпай койбойт. Ата эмне кылууга тийиш? Жош, сен буга кантип жетиштиң? Көп адамдар менин бала чагымдын тарыхын билишет. Мен шаарды Каракечтин уулу элем. Ал убактысынын көпчүлүгүндө эс акылын жогото турган абалга жеткиче арак иччү, апамды сабачу. Мага болсо эч кандай көңүл бөлчү эмес. Атамдын мени жакшы көрө тургандыгы жөнүндө бир жолу дагы айткан эсимде жок. Чындыгында мындай бактысыз балалык өзүмдүн келечектеги үй бүлөмө залакасын тийгизбес бекен деп санаа тартар элем. Бул абдан менин тынчымды алчу. Мага көп учурда «Жош, сен кантип буга жетиштиң?» деген суроо менен кайрылышат. Менин бойго жеткен 4 баламды, Келлини, Шонду, Кеттини жана Хизерди көрүшкөндө аялым экөөбүздүн мындай ишенимдүү машаякчыларды кантип тарбиялай алганыбызга таң калышат. Азыркы күндө төртөө тең үй бүлөлүү, өз балдарын тарбиялап жатышат. Аялым экөөбүздү куттуктай турган ийгиликтер бар десем болот. Экөөбүз баарын туура жасадык деп ойлогубуз келет. Ал эми иш жүзүндө андай эмес. Чынын айтканда, мен көп ирет жаңылыштым. Бирок болгон күчүм менен баардыгын кайра оңдоого аракет кылдым. Бул аудио китеп балдарымды Кудайды жана ата-энесин сыйлоого үйрөтүп тарбиялаш үчүн Кудайдын, үй бүлөмдүн алдында жана өзүмдүн алдымда мойнума алган милдеттенмелеримди талдоо болуп саналат. Бирок бул милдеттенмелерди талкуулоодон мурда балдардын жашоосундагы атанын ролу жөнүндө сүйлөшөлү. Атага эненин жардамы керек. Өздөрүнүн бүгүнкү күндөгү социалдык, рухий жана эмоциялык жеткилеңдиктери үчүн балдарым биринчи иретте аялым Доттиге ыраазычылык айтышса туура болот. Мен аталык ролума абдан олуттуу мамиле кылчумун. Андан эч качан четтечү эмесмин. Бирок эс тарткан кезимден баштап эл кыдырып, насаат айтып кызмат кылгандыгымдан үй бүлөм менен тыгыз мамиледе болбодум. Ошол эле убакта Дотти ар дайым балдарымдын жанынан чыкпай, аларга сүйүү менен акыл айтып, багыттап турду. Атанын ролун аткарышыма зор салымын кошуу аркылуу Дотти мага абдан жардам берди. Ал менин экинчи жүрөгүм, экинчи жуп көздөрүм жана кулактарым болду. Мен таптакыр байкабаган нерсени ал көрдү. Анын кыраакылык үчүн Кудайды даңктайм. Ал эзели менин оюма келбеген сүйлөө интонацияларын айырмалай алчу. Аялымдын сезгичтиги болбогондо бул күндө кандай абалда калмакмын? Менин ой жүгүртүү жөндөмүмө салыштырганда, анын жүрөгү көйгөйдү ал да канча тереңинен көрө билчү.
мындай шыкты түшүнүү мен үчүн кыйын эле. Анын сезгичтиги болбогондо өз ролумду аткара албайт элем. Кыскасы, балдарымдын энеси алардын атасынын бардык жетишпеген жактарын толуктап турду. Бул аудио китепти азыр көп энелер угуп жатышат деп ойлойм. Иш жүзүндө аялдар эркектерге караганда көбүрөөк угушат. Менин силерге берчү биринчи кеңешим: күйөөңүздү бул китепти угууга көндүрүүгө аракеттениңиз. Ал эми экинчи кеңешим мындай: ал өзүнө атанын 10 милдетин алууга ниеттенгенде ага жардамга келүүгө даяр болуңуз. Бул жоопкерчиликтүү демилген ишке ашырууда ал сиздин сыйлооңузга, колдооңузга, шыктандырууңузга, сооротууңузга жана кабыл алууңузга муктаж болот. Сиз аны өзүңүздүн кыраакылыгыңыз, сезгичтигиңиз жана сергектигиңиз менен колдобосоңуз, ал турмуштагы көйгөйлөрдүн, адамдардын ортосундагы мамилелердин сырларын чече албайт. Ушул себептен Кудай эркек менен аялды бириктирген. Ал ар бирибизди айланадагылар менен мамиле түзүү үчүн керек болгон түшүнө билүү жана башка жөндөмдөр менен куралдандырган. Анын денеси болгон жыйын дагы буга мисал болуп саналат. Анткени денебиздин мүчөлөрү көп болгону менен бардык мүчөлөрдүн кызматы бирдей болбогон сыяктуу эле биз да көп болгонубузга карабастан машаяктын ичинде бир денени түзөбүз. Ал эми өз-өзүнчө алганда бири-бирибизге мүчөбүз. Күйөөлөр, аялдарыңарга көңүл бургула. Жакшы ата болуш үчүн аялыңыздын колдоосуна канчалык муктаж экениңизди элестете да албай жаткандырсыз. Эгерде аялыңыз бул аудио китеп менен тааныш элек болсо, Кудай каалагандай ата болушуңуз үчүн сиз менен бирге угуп чыгышын сураныңыз. Аялдар, күйөөлөрүңөр силерсиз жакшы ата боло алышпайт. Аларга жардамга келгиле. Алар силердин колдооңорго абдан муктаж. Эгерде сиз балдарын жалгыз тарбиялап жаткан ата болсоңуз, кейибеңиз. Албетте, балдарды энеси жок тарбиялоо ал да канча кыйынга турат. Эгерде ажырашкан болсоңуз, мурдагы аялыңыз менен достук мамилени сактоого, балдарыңыз үчүн бул анча идеалдуу эмес кырдаалдын терс таасирин азайтууга аракет кылыңыз. Өзүңүз барган жыйындан ийгиликтүү машаякчы жубайлардын колдоосун алыңыз. Жогоруда айтылгандай, машаяктын ичинде бир денени түзөбүз. Ал эми өз-өзүнчө алганда бири-бирибизге мүчөбүз. Досторуңуздан жардам сураңыз. Алар дагы бул аудио китепти угуп, силер менен өз тажрыйбалары менен бөлүшүп, жардам көрсөтүшү мүмкүн. Коомдон бөлүнүп, балдарды ийгиликти тарбиялоого мүмкүн эмес. Кудай биздин жубайлык жана ата-энелик милдеттерибизди аткара алышыбыз үчүн бири-бирибизге таяныч болууга чакырган. Балдарга болушунча көбүрөөк убакыт бөлүңүз. Балким, мен башымдан өткөрүп жаткан кырдаал сиздикине окшобостур. Мурда айтып өткөндөй, мен дээрлик өмүр бою эл кыдырып насаат айтып кызмат кылгам. Демек, көп учурда үйдө болчу эмесмин. Үйдө балдарымдын жанында өзүмдүн оюмдагыдай боло албагандыгым мен үчүн олуттуу көйгөй эле. Бирок үйүмө келгенимде балдарым менен мамилелешүүгө убактымды болушунча арначумун. Көз ирмемде эле балдарыңыз бойго жетишет. Ата-энесинин үйүнөн чыгып, өз алдынча жашоого кадам жасашат. Убакытты кайра артка кайтарууга мүмкүн эмес. Студенттик курактагы балдары менен мамилесин бузуп алып кейиген аталардын аларга кичине кезинде жетишерлик убакыт бөлгөн эмесмин деп айткандарын угууга болот. Забурда туура айтылат: акылдуу болушубуз үчүн өлө тургандыгыбыз жөнүндө ойлоно жүргөндү үйрөт. Үйдө болгонумда ар бир бош мүнөтүмдү балдарым менен мамилелешүүгө жумшашым керек экендигин түшүндүм. Мен өткөрүп жиберген убакыттын ордун толтурууга аракеттендим. Ошондуктан кезектеги жол жүрүүлөрдүн убагында балдарыма улам-улам телефон чалып, жазып турдум. Алыста жүрсөм дагы балдарым менен байланышымды үзгүм келген жок. Ар бир күндү баалаңыз. Балдарыңыздын жанында болуңуз. Бул үчүн убакытты аябаңыз.
Атүгүл өзүңүздүн күн тартибиңизге балдарыңыз менен болгон мамилелешүүңүздү иш жолугушуулары катары киргизсеңиз болот. Алардын жанында болуу мүмкүнчүлүгүн эч жоготпоңуз. Өзүңүздүн таасириңизге жеткире баа бериңиз. Жакынкы күндөрдө бир ата мага мындай деп кайрылды: Жош, мен заманбап гаджеттерге тең тайлаша албайм. Менин балдарым өз жашоосун iPhone, iPad, iTunes, SMS кабар, интернет, электрондук почта, Twitter жана классташтары менен киного чогуу баруу сыяктуу нерселерсиз элестете алышпайт. Алар электрондук тор менен чулганып, бардык нерсени ар жерлерден менсиз эле билип алышат. Булардын алдында мен алсызмын. Көп аталар ушундай сарсанаага батышат. Бирок алар жаңылышат. Сиздин балдарыңызды курчап турган чөйрөдөгү ар түрдүүлүккө жана техникалык жетишкендиктерге карабастан, алардын жашоосундагы эң маанилүү роль сизге таандык. Жалпы улуттук интернет изилдөөчүлөрүнүн натыйжаларына караганда, жаштардын 45% өз ата-энелерине окшош болгулары келет экен. Балким, балдарыңыз жаштарга таанымал поп жылдыздардан, кино кумирлеринен же спорт чеберлеринен үлгү алышат деп ойлогондурсуз. Бирок андай эмес. Башка социалдык сурамжылоого кайрылсак, учурдагы өспүрүмдөрдүн 32% досторунан үлгү алышат. Ал эми 15% гана атактуу адамдарды туураганга аракеттенишет. Ушул эле изилдөөлөргө ылайык, уландар менен кыздардын жүрүш-турушуна өзгөчө чоң таасир берүүчү фактор алардын 25 жашка чыкканга чейинки мезгилиндеги сүйүктүү аталарынын мамилеси. Жакында Флорида университетинин окумуштуулары мындай жыйынтыкка келишти. Ата-энелер ар кандай ойдо болушу мүмкүн, бирок өспүрүмдөр алардын айтканын угушат. Бул жакшы кабар. Сиздин балдарыңыз кээде сиз күмөндөр болгонуңузга карабастан айтканыңызга кулак салышат дейли. Аларга эмнени айтар элеңиз, билесизби? Кандай баалуулуктарды берүүнү каалайсыз жана жашоодо кандай багытка ээ болушуна түрткү бергиңиз келет. Балдарыңызга кандай баалуулуктарды берүүнү каалай турганыңызды аныктаңыз. Эч нерсени мейлебеген адам бутага тийбейт деген сөздү уккандырсыз. Же болбосо, кайда баратканын билбеген адам эч жакка жетпейт. Бул ойлор балдарды тарбиялоого карата дагы туура. Эгерде биз, аталар, балдарыбызга кандай баалуулуктарды берүүнү каалай турганыбызды билбесек, албетте, биз аларга эч нерсе бере албайбыз. Биз балдарыбызды эмнеге даярдап жатканыбызды билүүгө тийишпиз. Болбосо, бул маселени чече албайбыз. Алардын тагдырынын кандай болушун каалайсыз? Бир аз убакытка ой жүгүртүңүз. Жүрөгүңүздү ачып, абдан сүйүктүү балдарыңыздын кандай адамдардан болушун каалай турганыңызды айтыңызчы. Жооптордун ар кандай болорун билем. Анда келиңиз, ушул эле суроону Кудайга берели. Адамдарды чексиз сүйгөн жаратуучу алардын ким болушун каалар эле. Кээ бир адамдар Кудай бизден анын осуяттарын аткарышыбызды гана, башкача айтканда, кызмат кылышыбызды жана тил алышыбызды күтөт деп эсептешет. Балдарыңыздан ушуну эле күтөсүзбү? Кыңк этпей тил алышынбы? Ыйык китепте балдар ата-энесинин сөзүн уксун деген осуят бар. Албетте, ал бизден дагы ушуну күтөт. Бирок мунун себеби анын буйруктарды гана таратууну гана сүйгөндүгүндө эмес. Ал чын эле бизден тил алчаактыкты күтөт, бирок өтө олуттуу себептин негизинде. Ыйса шакирттерин Мусанын мыйзамдарын аткарууга үйрөтөт. Ал шакирттеринин Кудайга берилип, ишенимдүү болушун жана ыйык китептеги осуяттарды аткарышын күтөт. Бирок Ыйса эмне үчүн алардын берилгендигинен үмүт кылып жаткандыгынын себебин түшүндүрөт. Мунун ар бирибизге тиешеси бар. Мына анын сөзү. Силерде менин кубанычым болсун деп, силерде толук кубаныч болсун деп, мен силерге ушул сөздөрдү айттым. Теңир балдар үчүн толук кубанычты даярдаган экен. Балдарыбызга биз дагы ушуну кааларбыз.
Биз алардын бактылуу болушун тилейбиз. Алардын бакубат жашоодо, кырсыктардан тышкары өз алдынча ой жүгүртүп, максатка умтулуп, ийгиликтүү өмүр сүрүшүн каалайбыз. Көп ата-энелер белгилүү эрежелердин топтомун аткаруу бактылуу жашоонун зарыл шарты деп эсептешет. Бул ынанымда негиз бар. Дөөт падыша жана анын уулу Сулайман өздөрүнүн акылмандыгы менен бөлүшүп кетишкен. Туура жолдо жүргөндөр, Теңирдин мыйзамын сактагандар бактылуу. Анын мыйзамын сактагандар, аны чын жүрөгү менен издегендер бактылуу. Забур 118 бөлүм 1-2 аяттар. Мени осуяттарыңдын чыйыр жолуна сал, анткени мен ошол жолду каалайм. Забур 118 бөлүм 35 аят. Ал мыйзам меники болуп калды, анткени мен сенин мыйзамдарыңды сактап жүрөм. Забур 118 бөлүм 56 аят. Уулум, эгерде менин сөздөрүмдү кабыл алсаң, менин акыл насааттарымды сактасаң, кулагыңды акылмандыкка төшөсөң, жүрөгүңдү ой жүгүртүүгө бурсаң, ошондо сен жакшылыкка алып бара турган жолдорду, чындыкты, адилеттикти, чынчылдыкты түшүнөсүң. Акылмандык жүрөгүңө киргенде, билим жаныңа жакканда, сени эстүүлүк сактап жүрөт, акыл кайтарып жүрөт. Накыл сөздөр китеби 2-бөлүм 1-2 аяттар, 9-11 аяттар. Биз, аталар, балдарыбыздын жеткилең кубанычка толгон жашоодо өмүр сүрүү Кудайдын бизге берген акылмандуулугун түшүнүүгө негизделерин, ошондо туура адеп ахлактуу тандоо жасоого мүмкүндүк аларыбызды билишин кантип каалабайлы. Биз балдарыбыздын рухий жактан жеткилең, бул дүйнөнүн ыймансыз таасирине каршы турууга жөндөмдүү улан кыздардан болуп өскөнүн көргүбүз келет. Бойго жетип, ата-энесинин үйүнөн кеткенге чейин алардын турмушка карата туура көз карашын жана Кудай менен болгон мамилесин калыптандырсак дейбиз. Анткени бул аркылуу балдарыбыз жашоодогу ар кандай татаал көйгөйлөрдү чечүүгө мүмкүндүк алышмакчы. Менин китебим дал ушул жакшы максатка карай жол салууну көздөйт. Сизге мени менен чогуу атанын 10 милдетин карап чыгууну сунуш кылам. Бул милдеттер балдарыңызда алар ата-энесинин үйүнөн кеткенге чейин 7 маанилүү, жакшы сапаттарды калыптандырууга жардам берет. 1. Кудай менен туура мамиле. 2. Адамдар менен жакшы мамиле. 3. Өзүнө туура баа берүү. 4. Жүрүм-турум тазалыгы. 5. Инсандык жеткилеңдик. 6. Терең ынанымдар. 7. Ийгиликтен текеберденип кетпөөгө жана ийгиликсиз кырдаалдарды жеңүүгө жөндөмдүүлүк. Эгерде балдарыңыз ушул 7 жакшы сапатка ээ болушса, алардын кубанычы жеткилең болот. Демек, сиз да кубанасыз. Сиздин аталык милдеттериңиз ийгиликке багытталган, бирок алардын аткарылышы ийгиликке кепилдик бербейт. Уруксат берсеңиз, мен сизге ачыгын айтайын. Бул дүйнөдө кемчиликсиз аталар жок. Аудио китепте саналып өткөн 10 милдеттин бардыгын кынтыксыз аткара албайсыз. Өзүңүзгө алган милдеттенмелерди аткарууга чын дилиңизден умтулсаңыз дагы, аларды коштогон принциптерди колдонууга ар дайым эле мүмкүнчүлүгүңүз боло бербейт. Ооба, Кудайдын, өзүбүздүн, балдарыбыздын алдында кандай гана болбосун милдеттенмелерди алып жатканыбызда, аларды аткарабыз деген күчтүү каалоого жетеленебиз. Бирок биз адам болгондуктан жеткилең эмеспиз. Дагы бир жолу кайталайм. Милдеттенме алуу менен бирге сиз ар дайым аларды аткарууга умтуласыз. Же болбосо бардык күчүңүз менен аларды жасоого аракеттенесиз. Демек, сиз алган милдеттенмелер убактылуу каалоолордон же тилектерден улам келип чыкпаганын билдирип турат. Бирок, милдеттенмелердин бардыгын аткарган күндө да сиз ийгиликке кепилдик албайсыз. Ошентсе да, жогоруда айтылгандардын бардыгын эске алып,
сизге атанын 10 милдетин аткарууга болгон аракетиңизди жумшоону сунуш кылам. Машаякчы катары, сиз балдарыңыздын касташкан дүйнө менен жолугууга даяр болгонун көргүңүз келет. Аларды Кудайдын бактылуу жана баталуу жашоого алып бара турган осуяттарын урматтаганга тарбиялаш үчүн күч жумшап жатасыз деп ойлойм. Балдарыңызда жогоруда саналган 7 жакшы сапатты калыптандырууга умтулуп жатканыңызда шек жок. Андай болсо, сиз 10 милдеттен мени өз мойнуңузга алып, төмөнкүлөрдү аткарууга аракеттенүүгө даярсыз. Биринчи, ар дайым балага чындыкты сүйүү менен айтуу. Экинчи, баланын ордуна эмес, баланын алдында жоопкерчиликти алуу. Үчүнчү, бала үчүн ал туурай турган үлгү болуу. Төртүнчү, балага Кудайдын ким экендигин жана анын кимге окшош экендигин түшүндүрүү. Бешинчи, баланы өзүмчүл болбоого үйрөтүү. Алтынчы, балага чыныгы сүйүү деген эмне экендигин түшүндүрүү. Жетинчи, баланы жакшылыкты жамандыктан ажырата билүүгө үйрөтүү. Сегизинчи, балага Кудайдын интимдик мамилелерге карата көздөмүн түшүндүрүүгө аракеттенүү. Тогузунчу, балага биздин ишенимибиздин маңызын түшүндүрүү. Онунчу, баланы ыраазы болууга тарбиялоо. Бул аудио китепте аталган 10 милдетти кантип ишке ашырууга боло тургандыгын билүү максатында ой жүгүртөбүз. Ушундан кийин деле балдарыңыз мыкты тарбияга ээ болушат деп кепилдик бере албайм. Сиз канчалык жеткилең ата болуп, Кудайды, адамдарды сүйүүгө үйрөтсөңүз дагы, жашоодогу жолду тандоодо балдарыңыз өздөрү чечим кабыл алышат. Сиз алардын ордуна чечим кабыл ала албайсыз. Бирок аң сезимдерине бекем фундамент орнотуп, туура үлгү көрсөтүп, чындык жолуна багыттай аласыз. Адамда машаякчылык ишеним, адеп ахлактуулук сыяктуу эле жекшемби күндөрдөгү эс алуулардын убагында же 1,5 айлык ыйык китепти үйдөн изилдеп окуунун убагында пайда болбойт. Ал күн сайын, айлап жылдап балдарыбыз менен мамиледе болгонубузда келип чыгат. Мен Кудай, жашоо, сүйүү, адамдар менен болгон мамилеге байланыштуу чындыктарды түшүндүрүүгө багытталган, атайы убакытты талап кылган байланыш жөнүндө айтып жатам. Муса Ысрайыл элине Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бардык күч кубатың менен сүй. Кудайдын осуяттарына баш ий дегенден кийин дагы муну айткан. Аларды үйдө отурганыңда да, жатканыңда да, турганыңда да балдарыңа кайра-кайра айтып үйрөт. Аларды эсиңден чыгарбаш үчүн колуңа байлап, маңдайыңа таңып ал. Мыйзам кайталоо китеби 6-бөлүм 7-8 аяттар. Тарбиялоонун үзгүлтүксүз процесси жөнүндө айтып жатканымды түшүндүңүз деп ойлойм. Мусанын убагында ушундай болгон. Азыркы күнгө чейин бул туура болуп кала берет.